Кыргызстандык 8 жаштагы Айжан шахмат боюнча Азияда мыктылардын мыктысы болду. Кичинекей Айжан 10 жашка чейинкилер арасында шахматтын классикалык түрүнүн 8 атаандашын утуп, алдын ала алтын медаль жеңип алды. Айжан 11 апрелде эртең менен Кыргызстанга учуп келет. Атасынын айтымында 5 жашар кезинде Монголияда өткөн Азия чемпионатында шахматтын классикалык түрүнөн күмүш байга алган. Айжандын өзү менен сүйлөшүп байланыша алган жокпуз. Бирок бизде атайын сайт бар да шахмат боюнча. Ошо сайттан угуп аттык, ошо сайттан карап көрүп аттык. Анан ошо Айжандын алдын ала ошондо 8 оюндан 8 мүмкүнчүлүктү утуп, ошо 8 оюндан 8 упай топтоп алдын ала чемпион болгондугун угуп, аябагандай кубандык. 8 жаштан 18 жашка чейинкилер арасындагы шахмат мелдешине Кыргызстандан 12 спортчу барды. Акыркы жылдары кыргызстандык шахматчылар жакшы ийгиликтерди жаратууда. Кыргыз шахматынын алдыга жылышынын бирден бир немеси нышаны деп ойлойм. Кудай буйрса бул жакшы жөрөлгө. Ойлойм ушул жалпы кыргыз шахматына күйгөн адамдар, ушул ата-энелер, тренерлер, жалпы ошо кыргыз шахматына өнүгүшүнө салым кошуп жүргөн адамдардын жалпы эмгеги. Дагы бир кыргызстандык шахматчыбыз Эржан Жакшылыков 12 жаштагылар арасында шахматтын рапид түрү боюнча күмүш байгени багынтты. Ал эми Бегимай Зайырбек кызы 18 жашка чейинкилер арасында 3-чү орунду ээледи. Адина Досумбетова, Нуркамил Асанов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.